Республикалык штабтын 26 ноябрдагы маалыматына караганда Кыргызстанда кечээден бери коронавирустан 6 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын 5-өө Бишкек шаарынын, 1-өө Ош облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1251 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 427 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Жана ошондой эле акыркы суткада 495 бейтап айыгып чыкса, ал эми 16 дарыгерден коронавирус табылды. Пандемия башталгандан тарта Кыргызстанда оору жуктургандардын саны 71 кишиге жетти. Белгилей кетсек, бүгүн Кыргызстандын бардык аймактарында жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салына тургандыгы айтылды. Маалым болгондой, буга коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу максаты себеп болууда. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева азырынча мурда киргизилген чектөөлөрдү алып салуу эртелик кылаарын белгилеп, кинотеатрлардын иши аймактардагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша жандана тургандыгын билдирди. COVID-19 дарылоодо колдонулган дары-дармектердин 2-3 айлык запасы бар. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында вице-премьер-министр коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын башчысы Эльвира Сурабалдиева билдирди. ФОМСтун жана министрликтин 25 ноябрдагы мага келген маалыматтарына ылайык, учурда саламаттыкты сактоо уюмдарына жана мекемелеринде дары-дармектердин запасы 2-3 айга жетет. Айта кетчү сөз, ковид боюнча дарылоо протоколдору дүйнө жүзүндө бирдей. Ошондуктан айрым дарылар боюнча тартыштыктар бар. Тагыраак айтканда, 14 позиция боюнча, бирок кампаларда алардын ордунун алмаштырылган заменитель, эми дженерик деп коебуз да, дарылар менен запастар бар экендигин билдиремин. Мындан тышкары бул маалымат жыйында Сурабалдиева иш учурунда коронавирус жуктурган дагы 130 медкызматкер 200 000 сомдон кенемти ала турганын кошумчалады. Анын айтымында бүгүнкү күнгө чейин 479 медицина кызматкерине 200 000 сомдон кенемти төлөнүп берилген. Ал эми комиссиянын кароосуна жалпы 2550ге жакын арыз келип түшкөн. Учурда 479 медицина кызматкери 200 000 сомдон алган. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан Конституциялык кеңешменин 26 ноябрдагы жыйынында Кыргызстанда экинчи расмий тил катары англис тилин киргизүү тууралуу сунуш талкуу жаратты. Кеңешменин мүчөсү Максат Чакиев экинчи расмий тил катары англис тили кирсе, көптөгөн өнүккөн өлкө менен кызматташууга жол ачыларын айтты. Иштелип жаткан конституциянын концепциясына биз дагы бир расмий тилди кошуу боюнча маселесин карасак, бизде конституциябызда расмий тил орус тили бар, бул абдан жакшы жана туура убагында чечим болгон деп эсептейм. Ушул орус тили аркылуу биз 10дон ашык мамлекеттерде кенен кесири сүйлөп, алар менен кенен кесири карым катнашты түзө алып атабыз. Бирок ошондой эле дүйнөлүк масштабта 100дөн ашуун өзгөчө өнүккөн мамлекеттерде англис тили кенен колдонот дагы. Ошолордун ичинен 10дон 20дан ашууну расмий тил катары англис тилинде колдонушат. Эми бул азыркы заманбап дүйнөлүк технологиялардын, техникалардын, жаңы заманбап техникалардын, ошондой эле азыркы дүйнөлүк процесстер болуп жатканга эгер биз аралашабыз десек, мен ушу урматтуу кеңештин мүчөлөрү протоколго ушу киргизип койсоңуздар. Тийиштүү секция ушул экинчи расмий тил катары англис тилин карап көрсүн деген тапшырма берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Мындай сунушка Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу жана лингвистика институтунун директору профессор Сыртбай Мусаев каршы чыкты. Эми муну мен жумшак айтсам абсурд, катуу айтсам башка. Анда биз да түшүнөбүз, биздин жаштардын баары англис тилин окуп атышат, немис тилин окуп атышат, кытай тилин окуп атышат, араб тилин окуп атышат. Азыр коюп атырмын шаштырбай. Араб тилин окуп атышат. Ошондуктан бул маселени талкууга коюунун өзү абсурд. Сунуш кылуунун өзү абсурд. Мен түшүнөм. Англис тил да керек бизге, кыргыз баласына. Бардык тил керек. Анда кытай тилин да жазалы, расмий тил деп, англис тилин жазалы, араб тилин жазалы, немис тилин жазалы. Бул өзү акылга сыйбай турган жок, урматтуу кесиптештер. Бул арада кеңешменин мүчөсү коомдук ишмер Сираддин Төралиев орус тилин расмий тил макамынан ажыратуу сунушун айтып, себебин кыргыздар эне тилин унутуп баратканы менен түшүндүрдү. Жанагы конституцияга мамлекеттик тил жана эл аралык жана тилди эле кыргыз тили дешибиз керек. Болду, кыскача менин немем ушуда. Ушу кыргыз тилине калтырышыбыз керек, калган тилдерге жакшы мыйзам кабыл алып, конституцияга жазышыбыз керек. Өнүктүрүш керек. Жолтоо болбош керек, башка иш. Антпесек биздин кыргыз болбой кала турган болдук.
Опунбаев менен Жунушалиев аскер адамдары болгондуктан эң жогорку деңгээлдеги жазага татыктуу. Бул тууралуу бүгүн 26 ноябрда Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова билдирди. Орозова мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевди таап жоопко тартууну талап кылды. Мын сырткары Садыр Жапаровичти коргоо боюнча Осмоналиев митинг кылган. Анда да курал колдонулган. 6-7-синде да курал колдонулду. Булардын ичинде бир адам өлүп, 6-7 адам көзүнөн сакыр болду жана жарадар алды. Биз ушундай нерселерге жаза колдонбосок, бул окуялар кайта кайталана берет. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем, ушуларды таап келип жоопко тартылсын. Эгерде Опунбаев, Кашкаровдор ушу келип жооп бербесе, анда тергөөчүлөр жооп береби? Ошол эле жыйында депутат Дастан Бекешев мектептерди ачуу маселесин көтөрдү. Депутат азыркы күндө мектептерден тышкары бардык коомдук жайлар иштеп жатканын ачык айтуу керектигин, бирок мектептердин иштөөсүнө уруксат бербегендик логикага туура келбей турганын айтты. Бизде мына кафе иштеп аттага ачабыз деп атышат. Эми бүт жерде чындыгында көрүп атасыз, Куран окутуулар ушундай эле болуп атат. Карантин жок болуп калды. Только мектептер, бала бакча жана университеттер иштей жатат да. Вот ошону дагы бир жолу карап коебойсуңарбы? Себеби көп эле ата энелер кайрылып жатышат. Азыр айырма жок болуп калды. Биз так эле тияктан бияктан жолугуп жүрөбүз деп атышат да. Эми бир чечимге келиш керек да, же онлайн окутуу таптакыр болбой жатат чындыгындачы. Бир топ эле наразычылыктар болуп атат. Ушундай менен биз бара берсек, биздин балдарыбыз билимсиз болуп калат. Белгилей кетсек, Билим берүү жана Илим министрлиги 11 ноябрдан тарта 1500 мектептин 1, 6, 9, 11 класстарына реалдуу режимде окууга уруксаат берген. Бишкек жана Ош шаарларында эпидемиологиялык абал оор болгондуктан онлайн окуу улантылууда. Кыргызстанда 16 күндүк зомбулуксуз жашоо өнөкөтү башталды. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Алейза Солтонбекова билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын 10 ай ичинде үй бүлөлүк зомбулук 13%га өскөн. Алып атабыз, ушул 16 күндүн ичинде Кыргызстан боюнча чоң иш-чаралар өтөт. Бул 16 күндүн ичинде сиздердин салымыңар чоң болуш керек, жардамыңар керек бизге. Көбүнчө ошо онлайн дискуссиялар болот, жакшы статьялар болуш керек, ошондой эле видео роликтерди ар бир жаранга Кыргызстанда жеткиргенге. Бүгүнкү күнү биз зордук зомбулук болбош керек. Мынакей акыркы учурларда көрүп атасыздар канчага өсүп кеткен. 2020 жылдын 10 айынын жыйынтыгын алсак 13%га өсүп кетти. 7667 иш катталды. Белгилей кетсек, жыл сайын 16 күндүк акция өткөрүү чечими 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Ал 25 ноябрь аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрь адамдардын укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. УКМКнын кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Комитеттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча положенец жана смотрящий деп таанылган 1988 жылы туулган жарандар кечээ 25 ноябрда колго түшүрүлгөн. Расмий маалымат боюнча алар ушул жылы сентябрь айында жеке ишкерге Бишкектеги соода жайын тартып алуу үчүн күч колдонушкан. Тиешелүү берене менен тергөө башталып, бул кылмышка тиешелүү башка адамдарды табуу аракеттери улантылып жатат.